Çayga salgan kantın var, çay kalasız barkın var, çay Cay kalasın, çay özümdü dalgında. Gelsen çile gülsün çok, oynasın çile cüssün çül. O yaşı dilbaray, gülün gelsin diday. Бир кезде кыргыз эстрадасынын бет ачары болуп чыккан чыгармалардын бири «Кантың барды» созулуун ырдап жаткан Нурболот Теңизбек уулу Чоро тобунун башкы солисти. Түптөлгөнүнө 1 жылдын жүзү боло элек бул топтун курамы 7 жигиттен турат. Баары тең Кыргыз Улуттук консерваториясынын студенттери. Ар бири музыкалык аспапта ойнойт. Маселен, Марат Урма аспапта, Нурбек фортепианода, Бексултан мандолинада, Апас контрабаста, Марс болсо комузда. Заманбап эстрада өнүгүп жаткан учурда эмне себептен өткөн кеткен стилге кайрылып келгендери жана топтун түзүлүү таржымалынан Марат Абылов айта кетти. Анан Фуренси Лайф деген конкурс болуп калды. Ошого катышалы деген ой келди да, ошого даярдандык. Аяктан биринчи местаны топ, анан ошондон ары иштейли деген ой келди да, иштеп атабыз. Бири-бирибизди башыбыздан эле билебиз да, башынан эле. Чогуу оркестрде ойноп, дос болуп эле жүрчүбүз. Ошо башка кишини издеп эмне кылабыз деп эле чогуу болдук. Мурун Күреңкеевди окучубуз, баарыбыз анан бири-бирибизди ошол жерден эле таанышып, билип, дос болуп жүрчүбүз. Топ кыргыз эстрадасына негиз салуучулардын бири Чоро Кожомжаровдун атынан коюлган. Солист Нурболот Теңизбек уулунун айтымында тез арада эле топтун өз көрмандары пайда болду. Баягы эски Алтынбек Сапаралиев, ошо Чоро Кожомжаровдор уюштурган илгерки топко аябай көп айтышат. Дали ошолорго эле окшош келсиңер депчи. Күбөтүңөр да окшош экен деп. Жаңы баштагандан бери Кудайга шүгүр жакшы эле ийгиликтерге жетиштик. Ошо биринчи аттаганда эле филармониянын чоң залында ойнодук, ретро фестивалда. Баардыгыбыз сахнага биринчи жолу чыкканбыз, топ мененчи. Анан баарыбыз коркуп ошол жерден калчылдап чыкканбыз да биринчи. Ошол жерден жакшы ийгиликке жетишип, андан кийин ошол Супер инфодон жылдын супер тобу деген наамды алдык. Ошол жакшы эле кетет буюрса. Yağalımay degen yapan bu Yartaşka varıp olmalıdır Yartımdık yazar hem yorulum Oy toba Digi digi çaylobu Концерттер болот. Чакырат кээ бир жерде бизге условия жок болуп калат, мындайча айткандачы, аяка барабан техникаларды бүт коюш керек, монитор, комбик деген сыяктуу. Андай нерсе жок эле чакырат, билбестик кылып. Анан айтабыз, көп жерден калып калып атабыз, бирок кээ бир жерге мейличи деп барып атабыз. Барганда ал жерден шарт жок, бирок ошого карабай кыйналып ойноп атабыз. Анын анткени себеби эмнеси болсо да ушу жандуу үн элдерге тереңирээк кирип жетсинчи деген ой менен ошондой бир максат коюп иштеп атабыз. Баары тең студент болгондуктан азыр убакыт жагынан да, каржы жагынан да кыйналышаарын жашырышкан жок. Аспаптар өзүбүздүкү да. Айтканда айдыктарыбыздан чогултуп деп жамап бирибизге алып. Анан дагы албетте жетишпеген техникалар азырынча көп эле болуп атат, бирок кыйналып атабыз да негизинен. Анан ушундай бир колдоо көрсөтүп, ошол экени бир караган киши болсо жакшы болот эле деген. Алдыда Чоро тобунун пландары көп. Дагы бир топ эскырларга жаңы өмүр берип ырдап чыгалы, эл аралык фестивалдарга катышалы деген ойлору бар экен.